Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабакта биз Scratch программасы менен таанышмакчыбыз. Scratch программасынын жардамы менен биз өзүбүз каалагандай анимациялык видео роликтерди жасап алсак болот, мультфильмдерди жасасак болот, өзүбүз каалаган видео роликтерди жасап алсак болот. Бул программанын жардамы менен. Бүгүнкү сабакта биз ошол Scratch программалоо чөйрөсү менен таанышмакчыбыз. Бул жердеги эң негизги объект спрайт менен таанышмакчыбыз. Спрайт деген эмне, спрайтты кантип түзөбүз, спрайтты кантип өзгөртөбүз, спрайт жайгашкан сахна деген эмне, жана бул жердеги ар кандай объекттер менен таанышмакчыбыз. Ал үчүн эң биринчи биз спрайт деген эмне, бул ушул суроого жооп берели. Спрайт бул сахнада жайгашкан же Scratch'теги ар кандай объекттерди, персонаждардын баарын биз спрайт деп айтабыз. Мына бул жердеги мышык өзү дагы спрайт болуп эсептелет. Бул спрайтты биз мышканын жардамы менен каалаган жерге жылдырып алсак болот. Ал эми бул жердеги спрайт жүргөн аймакты биз сахна дейбиз. Ошо спрайттын сахнасы. Мына ошол жерде биз спрайтты кыймылга келтирсек, өзгөртүүлөрдү киргизсек, ар кандай анимациялар жасасак, ушул сахнанын ичинде жазалат. Андан кийин бул жерде мына жашыл желекче бул иштетет. Ал эми кызыл тегерек бул токтотот ишти. Бул жердеги кнопка кичирейтет. Андан кийинки экинчи кнопка чоңойтот. Үчүнчү кнопка полноэкранный режимге алып келет. Кайра бир басып койсок, мурунку калыбына келип калат. Бул биздин сахнабызга биз фон беришибиз керек. Фон берүү үчүн биз ошол фон сценанын ылдый жагында мына бул жерде фон, выбрать фон деп турат. Мына ушул жерден биз асмандын, көгүлтүр асмандын фонун берели. Мына биздин сахнабыз фонго ээ болду. Эми биздин мышыгыбыз ошол асмандын үстүндө жүргөндөй болуп калды да. Бул жердин үстүндө жүргөндөй кылып тартыш үчүн биз бул жерге фонду тартып алабыз. Фонду тартып алабыз, биринчи муну коюп туруп. Андан кийин тик бурчтукту тандап алабыз дагы. Бул светти биз көккө, жашыл светке, жердин светине кылып, мындай кылып боёйбуз. Мына биздин мышыгыбыз жашыл чөптүн үстүндө жүргөндөй болуп калды. Биз фон тартып алдык. Эми бул спрайтка биз өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Өзгөртүү киргизиш үчүн мына бул жерден дагы бир спрайт көчүрүп алалы. Бул бир эле спрайт болуп турат. Эми экинчи спрайтты көчүрүп алыш үчүн биз бул жерден выбрать спрайт дегенди басабыз дагы. Мына бул жерден сиздер карасаңыздар, спрайттын көптөгөн түрлөрү жайгашкан. Спрайттын ар кандай категориялары бар. Животные, люди, фантастика, танец, көптөгөн түрлөрү бар. Бул жерден биз спортту тандап, футбол тобун көчүрүп алалы. Мына футбол тобу дагы спрайт болуп эсептелет. Спрайтты өзгөртүү киргизүү үчүн биз костюм деген жер бар. Ушуга келип туруп биз деген биринчи спрайтты тандап алабыз, мышыкты тандап алабыз. Мышыкка өзгөртүү киргизиш үчүн бул жердеги айлананы тандап алып, мына бул жерге биз мышыктын башына шляпа кийгизебиз. Биздин мышыгыбыздын башына шляпа кийип калды. Бул шляпанын светин биз башка бир светке өзгөртөлү. Кызыл светке. Мышык кызыл шляпа кийип алды. Бул жердеги мына ортосундагы ачык жер, бул жерге биз бул бөлүкчө программа түзүүчү жерибиз. Ар кандай скрипттерди жазуучу, блокторду түзүүчү жерибиз болот бул жер биздики. Эми бул спрайтка биз өзгөртүү киргизиш үчүн, башкача айтканда, бул спрайтты кыймыл киргизиш үчүн биз бул жерде события деген жер бар. Мына код деп турат. Код түзүүчү жерибиз. Мына бул жерде событияны басабыз дагы. Когда нажат дегенди алып келебиз. Мына желек, иштетүүчү желек бул. Когда нажат дегенди басабыз дагы. Биздин бул биринчи спрайтыбыз
10 кадамга бассын деген команда беребиз. Ал үчүн движенияга келип, кыймылга келип, идти 10 шагов дегенди басабыз мына. Эми бул желекти басып туруп, бассак мына биздин спрайтыбыз кыймылдады. Эми бул спрайт өзү кыймылдашы үчүн, биздин жардамыбызсыз өзү кыймылдашы үчүн биз анда бул жерге дагы кошумча командаларды алып келишибиз керек. Бул жерден управленияга кирип, повторять всегда деген блок схеманы алып келебиз дагы, идти 10 шагов дегенди мунун ичине киргизебиз. Демек биздин спрайтыбыз дайыма кыймылда болуп калат. Эми иштетип көрөлү. Карасаңыздар, 10 кадам жылгандан кийин бул жерде стенага урунгандан кийин бул спрайт токтоп калды. Демек стена келгенде маңдайында бул спрайтыбыз бурулуп кеткидей кылыш үчүн бул жерге дагы бир команда алып келебиз. Ал командабыз дагы бул жерден оттолкнуться, если касается края, то оттолкнуться деген движениядагы ушул блок схеманы алып келебиз. Если касается края, оттолкнуться. Мына иштеди, бирок биздин спрайтыбыз туура эмес, кыймылдап калды. Ал үчүн биз кызылды бассак токтойт. Эми бул жердеги направление деген жерибиз бар. Мына направление деген жерден биз ортосун басып коебуз. 90 градуска 90 градус болуп калды. Эми биз бул спрайтты кыймылга келтирип көрөбүз. Желекчени бассак, мына биздин спрайтыбыз туура кыймылга келип калды. Мына биздин спрайтыбыз кыймылдап жатат. Бул эң биринчи спрайтта жасаган ишибиз. Мындан кийинки сабактарда дагы биз көптөгөн иштерди жасамакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул спрайт деген эмне экенин, спрайтты кантип иштетебиз, спрайттын иштөө чөйрөсү тууралуу, Scratch программасы тууралуу кыскача маалымат болду. Кийинки сабакта жолукчакта саламатта калыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.